Процессуалдык мыйзамга ылайык прокурордун, башкача айтканда айыптоочунун жана адвокаттын укуктары, мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Прокурор айыптайт, адвокат жактайт. Үчүнчү тарап бул сот өзүнүн чечимин чыгарат. Ким эмне далилдерди алып келсе. Бирок практиканы карасак, ошол айыптоочунун мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Мыйзам боюнча көбүрөөк болбосо дагы практикада көбүрөөк. Эмнеге дегенде соттор ошол мүмкүнчүлүктөргө уруксатын беришет. Ошол эле мисалы соттордо прокурорлордун өзүнүн столдору бар. Прокурорлор кенен кесир соттордун кабинетине киришет, ошол жерде отурушат. Ар бир прокурор ошол ар бир сотко тиешелүү ар бир процесстерине бир прокурор катышат. Демек, алардын кандайдыр бир мамилелери пайда болот. Ошол эле сот ошол прокурорго өзүнүн кеңештерин бериши мүмкүн. Экөө бири-бири менен кеңешет, кандай кылабыз, эмне кылбайбыз деп. Менин оюмча, мындайды жок кылышыбыз керек. Реформа керек бул маселеде. Неге дегенде, прокурор менен адвокаттын укуктары бирдей болуш керек. Прокурор адвокаттай эле аракеттениш керек. Далилдерди таап, чындыгында ошол айыпталуучу күнөөлүү, чындыгында ошол киши кылмыш жасады деп. Сот менен мамиле бар, сот баары бир айыптайт дегендей эмес, прокурордун дагы ошондой эле мүмкүнчүлүктөрү болуш керек. Эгер мен далилдей албай калсам, бул киши акталып кетиши мүмкүн. Кылмышкер акталып кетиши мүмкүн деп. Ошондуктан прокурор менен адвокаттын мүмкүнчүлүктөрү, укуктары, чыныгы бирдей болуш керек.